5 нерсе орозодардын оозун ачып коет dedi. Уламалар ушул жерде оозун ачып коет дегени таза ооз ачылып калды дебейт, бирок соогу жок болот дейт. 5 нерсе бар, орозо кармаган адамдын орозосунун соогун жокко чыгарат экен. Ал кайсыл? Жалган. Биринчиси. Жалган айтуу орозодо. Орозодо адам жалган айтса болду, орозосунун соогу жок. Вал гиба, ушак. Ушак айынга кирип кетүү бул орозонун соогун жокко чыгарат. Бул иштер азыркы айтылып аткан 5 нерсечи орозодон тышкары деле исламда арам. Орозоз жок кезде деле бул арам. А бирок орозодо ал орозонун соогун да жокко чыгарып таштап атат да. Биринчиси жалган айтуу, экинчиси ушак айың, үчүнчүсү чагымчылык, төртүнчүсү жалган ант ичүү, каргануу. Өлүп кетейин, Кудай урсун, ан урсун дегендер. Жалгандан. Бешинчиси шахват менен кызыгып бирөөгө кароо, назар салуу. Ошол 5 нерсе орозалар адамдын орозосун соогун жокко чыгарат экен. Мунун биринчиси жалган адамдын тили болуп атат. Бул тил менен боло турган нерсе жалган. Демек орозодо соогуңузду жоготуп коюшуңуз мүмкүн муну тилдин айынын артынан. Тилдин айынан орозоңуздун эрте менен кечке чейинки тек гана ачкалыгыңыз эле калат, башка эчтеке калбайт. Соогу жок. Демек тилди сакташыбыз керек. Ушак айың, бу да тилдики. Чагымчылык, бу да тилдики. Вал яминул казиба, жалган ант ичип каргануу, бу да тилдики. Бешөөдүн төртөөсү тилдики. Акыркы бесинчи ван назару би шахватин. Шахват менен бирөөгө кароо, назар салуу. Делебесин козгоп жибере тургандай кылып назар салуу. Дүүлүктүрүп жибере тургандай кылып назар салуу, бирөөгө тиктеп. Бул орозоңуздун соогун жокко чыгарат. Орозонун соогун 5 нерсе жокко чыгарса, анын бирөөсү көздүкү болуп атат да, төртөөсү тилдики болуп атат. Сиз эми көрө бериңиз, бизге беле каяктан келет экен. Тилди сактаганда бир эле мындай жалгандан, ушак айыңдан, чагымчылыктан, жалган анттан, каргануудан эле эмес, бекер сөздөн да сакташ керек. Бекер сөз, жаман сөгүнүп сүйлөө, бирөөдү иринжитип капа кыла турган сөздөр, ашыкча эле бирөө менен кара талаш, өзүн көрсөтүш үчүн сүйлөө, булардын бардыгы орозодо токтолуш керек. Болбосо орозоңуз соогун жоготкондордун ичине кирет. Демек, орозодо тилиңизге да орозо болсун. Даярданыңыз. Тилиңизде орозо тутсун, сактанып, орозо бою Алланы зикир кылыңыз. Ошончо эле адам сүйлөгүз келсе, зикир кылсын. Ошончо эле оозу болбой сүйлөгүз келип эле баратса, Куран окусун. Таза болбой баратса, Алланы улуктасын, даават кылсын. Бул тилдин орозосу.